Emди үчүн азыр мына көп жерлерден кетип атышат, шаарларга кетип атат, сырткы миграция кетип атат. Эмне үчүн дегенде жумуш орун жок. Кызмат көрсөтүү бүт социалдык объекттер боюнча ошондой кызмат көрсөтүү жок. Больницаларда, мектептерде ошондой билим берүү, ошол деңгээлде эмес шаардагыдай. Маданият учактары, спорт залдар, эң керектүү таза суу, сууга суу мына маселелери көп жерде чечилген эмес, ошодон кетип атат. Ошол эле мезгилде өкмөт башчы болуп турганда региондорду өнүктүрүү деген программа кабыл алганбыз. Мен мына кече указга кол койдум кечинде. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысы болгондон бери айыл жерлерине көңүл бөлүп, алыскы аймактарды өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Борбордон 600 чакырым алыстыкта турган бийик тоолу, деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте жайгашкан Сары Булуң айыл өкмөтүндө 4000ден ашык калк жашайт. Бул айыл өкмөт Сайыс жылында Киров атында колхоз болгон, колхоз тарагандан кийин Сары Булуң айыл өкмөтү болуп түзүлгөн. Ошондон бери өзүнүн иш аракетин жүргүзүп келет. Бүгүн негизги багыттары айыл чарба иштери боюнча жүргүзүлөт иштер, айыл жери болгондон кийин. Аталган айыл өкмөткө карасуу Табылгыты айылдары кирет. Жалпы айылдарды ээлеген аянт 40.729 гектар аянтты түзсө, анын айыл чарбасында жарактуу жерин 25.333 гектар, 1.753 сугат жери, 1.260 кайрак жерлери бар. Нарын дарыясынын үстүндө көпөрөдө турабыз. Эми мен өзү айтайын дегеним ошо Сары Булуң айыл өкмөтү 2 айылдан турат. Кара Суу айылы, Табылгыт айылы. Азыркы учурда ошо бүгүнкү күндүн талабына ылайык ошо айыл өкмөтүбүздө, айыл өкмөт тарабынан болуп аткан иштер ушул көп жетишкендиктер болуп атат. Тогуз-Торок районунда орун алган Сары Булуң айыл өкмөтү 2013 жылы айыл чарба багытында түзүлгөн. Жыл сайын улам бир иштин ийгилик болуп отуруп, өсүү жолун таап алышкан. Сапаттуу үрөө менен камсыз кылуунун аракетинде Арис программасынын долбоорунда 8 тонна арпа өрөөнү алынып, 40 гектар жерге айдалган. Быйылкы жылы президенттин жарлыгы менен айыл өнүктүрүү жылына карата 53 мурун Сары Булуң айыл өкмөтүндө өрөөндөр эскерип, мен кыштата ошо Бакула деген сорт арпаныкын жана интенсивный сортторун алып келип ошо Кара Талап участкасына кайрак жерге септирдик. Кайрак жерди да СПА уюштуруп алып, суу чыгарган айыл өкмөттүн күчү жана СПА элдин күчү менен суу чыгарып, ошо 600 гектарда суу канал иштеп жатат. Жана ошол жерге септигеле Бакула быйыл түшүндүрүлгөн 30-35тен сугат жерлер берди да. Айыл чарбасында алдын алуу иштери колго алынып, МТС ишканасы ачылып, 2.700.000 сомго айыл чарба техникалары, шаймандары, экскаватор алынса, 3.400.000 сомго Германиянын чөп чабуучу жана Беларусь үлгүсүндөгү тракторлор алынган. Анан ушул жерлерде канал Сайыздан калган канал бар эле. Ошо канал ошо келип иштегенден бери ошонун каналдарды оңдоп, СПАларды кайра уюштуруп ишке салдык. Ошонун натыйжасында өткөн жылы биринчи чабык толугу менен бүтүп, экинчи чабык болбойра калганда, а быйыл биринчи, экинчи чабыктын толук кандуу чөп чабылды. Мурун мал чарбасына санак жүргүзүп гана келсе, учурдун талабы аны сапатка өтүү өндүрүшүнө түшкөн. Эт багытындагы аңгус асыл тукум букалары 475.000 сомго алынып келинип, аргындаштыруу иши ишке ашкан. Айыл өкмөт карамагындагы Кара Суу айылы Нарын дарыясынын түндүк бөлүгүндө жайгашкандыктан андагы көпүрө токтобой суу агымы алып кеткен көйгөйлөр көп учураган. Ошону менен катар нарыя жээгин суу жиреп, айыл каптаган учурлар да кездешкен. Айрыкча быйылкы жылы мындайды мен да көргөн эмесмин да, мен да отпускка чыктым. Мындай нерсе көргөн эмесмин, бийиксине табигаттын эмеси күчтүү болду. 2-3 жол алып кетти. Эстеген алып суруп кетти. Эми азыр эл көп экен. Бияктан эл көп, бияктан эл көп. Анан касып болбой калды. Мен да керек болсо бир жумага 2 жума өтпөй калдым жерде. 5 минуттан эч ким болуп калды. Аны эми азыр мамлекетке рахмат, өкмөткө рахмат. Айылыбыздын башчысы болуп өзү мына токтогон баш болуп, сени балдар той куруп алалы деп туруп, эми булар мен эми кана азыр алтымыштамын. Ошондо да канча жашайт билбейт. Анан ушул эң жакшы көпүрө болот деп ойлоп атам да. Ошо мезгилден бери тартам Нарын дарыясы жастын күнү мөңгүлөр эрип, карлар элип, Нарын дарыясына кошулганда суунун деңгээли көтөрүлүп,
Кара суу айдынасындагы үлүшкө тийген айдоолорду жеп кетүү учурлары болуп, бүгүнкү күнгө чейин ушул 32 гектар жерди ошо элдин күчүнөн жеп кетти да. Ошону азыркы бүгүнкү күнгө иштеп аткан айыл өкмөтүбүз Токтон Айыл Амангелди былтыркы жыл менен колго алып, ошо Нарын дарыясын тозуу аракетин жасап тозуп, бүгүнкү күнү эч коркунучу жок. Нарын дарыясы өз деңгээли менен агып калды, өзүңүздөр көрүп тургандай. Быйылкы региондорду өнүктүрүү жылында жол маселеси жолго коюлуп, Талыкты айылынын жолу тегизделип, кара шагыл төгүлүп, асфальттоо жүргүзүлсө, ушул эле айылга 300 000 сом каралып, өз аймагында таза суу маселеси чечилген. Биздин ушу Кара суу айылынын Абдуманап көчөсүнө жаңы жол салынып атат. Өкмөттүн, президентибиздин программасы ишке ашып атат. Өткөн жылы Чолок атабыздын тигил айылдагы, жогорку айылда дагы асфальт жолу бүтүрүлгөн. Азыр бул айылга жолдор түшүп атат жаңы. Кудай буйруса эл журтта жакшылык деген болот экен, жол болсо элге да жакшылыктар көп болот экен. Транспорт министерствосу аркылуу негизги жол асфальтталды. Андан сырткары Кара суу айылында азыркы күндө Истин гранттын эсебинен 1200 километр жер асфальттоо алдында иштер жүргүзүлүп жатат. Таштамир Сатыбалдиев атындагы Кара суу орто мектебинде 225 орундук жаңы имарат куруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 53 миллион 800 000 сом каралып, аны ушул окуу жылына бүткөрүү алдында турат. Номер 7 Таштамир Сатыбалдиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби 2019-2020 окуу жылында жаңы корпус жаңы бүтүп, окуучулар кирип окуп жатабыз. Бүгүнкү күндө спорт зал жаңы курулуп жатат. Спорт зал менен кошо электричествосы, анан мектеп ограждениясы кошо бүтүрүлүп жатат. Андан сырткары ушу балдар ойночу футболный мини площадка Истин гранттан тартылып, андан сырткары ушул Табылкайлы короттун ичинде жайгашкандыктан телевидение көп тартпастан, радиолор иштебестен болчу эле ошого дагы тартыла тургандай кылып, атайын муну санариптештирүү жылына карата телевидение тарткыдай кылып ушул чагылдыра турган аппараттардын баары коюлуп, азыр Табылктын ичинде кенен телевидение көрүшүп, азыркы бүгүнкү күндүн талабына ылайык онлайн менен тияк менен саак өтүү. Алыскы айыл экенине карабай, санариптештирүү, байланышты үзбөй келишкен. Элет элин маалымат менен атайын Сары Булуң медиа борбору ачылган. Бул медиа борбордун негизги максаты ушул айыл аймагындагы калктын маалыматтуулугун жакшыртуу максатында айыл аймактагы болуп жаткан күнүмдүк жаңылыктарды сайтка чыгарып турабыз. Мындан сырткары ошо айыл тургундарынан интервьюларды алып, элеттен кабар берүүсүнө биринчи радиого кетирип турабыз. Айыл жерлери жайыктуу, жайлоо болгондуктан чарбалык маселеси ушул жерлерде экени анык.